Салам достор, бүгүн биз бизнес профиль тууралуу сүйлөшөбүз. Ал кандай артыкчылыктары бар, ал эмне үчүн керек? Бизнес профилге өткөнүбүздө бизде жаңы кнопкалар пайда болот. Статистика жана промоакция деген баскычтар пайда болот. Бул баскычтар бизде эмне үчүн керек? Ошондой эле бизде биографияга ссылка коюу жана геолокация коюуга болот. Промоакция бөлүмүнөн биз өзүбүздүн чыгарган сториздерибизди, өзүбүздүн чыгарган постторубузду рекламага чыгарсак болот, таргетке чыгарсак болот жана ошондой эле охватын, бюджетин көрсөк болот. Статистика бөлүмүнөн акыркы бир айдагы маалыматтарды көрсөк болот. Бул жерден жогоруда акыркы бир жумага жана акыркы бир айга болгон биздин баракчабыз менен болгон кыймылды көрсөк болот. Биздин баракчабызга канча адам кирди, охват канча болду, канча адам подписка болду, отписка болду, биздин постторубуз канча адам көрдү, сториздерибизди канча адамдар көрүштү, бир аптада бизде охватка канча рост болду, ошолор тууралуу көрсөк болот. Ошондой эле бизнес профилге өткөнүңүздөн кийин сизде жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жогорудагы оң жакта плюсту басканыбызда бизде бул жерде советы деген чыгып калат. Биз ал жерден өзүбүздүн постторубузду чогултуруп ал жака бөлүп койсок болот. Эгерде кимдир бирөө кандайдыр бир маалымат издеп жаткан болсо, мына газетаны басат дагы бул жерден кирип көрсө болот. Мисалы үчүн мынакей Facebook реклама тууралуу 5 пост бар, мынакей даяр. Ал жактан издеп эле бул жерден көрсө болот. Ошондой эле пайдалуу кеңештер 3 публикация турат. Онлайн курстар тууралуу 5 публикация бар жана бул жерде плюсту басып туруп жаңы советтерди кошсоңуз болот. Ошондой эле сторизге биз сүрөт же видео бөлүшкөнүбүздө охваттарды көрсөк болот. Мисалы үчүн биз бул жерде бир видеону жүктөйлү. Бир видеону жүктөйбүз дагы, жазып алабыз буга. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Мынакей жазып алдык. Цветин өзгөртүп алабыз. Мынакей. Биздин текстибиз даяр болду. Кичирейтип туруп жүктөп алабыз. Эми азыр сторизибиз жүктөлгөндө көрөбүз кандай плюстар ачылат экен. Ошондой эле бизнес Инстаграмга өткөнүңүздө сизде чатта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Запростор, поиска, мисалы үчүн акыркы жазган каттарды, окулбаган каттарды же сиз окуп кайра окубады деген отметка кылган каттарды бөлүп көрсөңүз болот. Рассылка кылсаңыз болот, бир эле катты бир нече адамга жиберсеңиз болот. Сторизибиз жүктөлдү. Бүт эле экен. Азыр мен сторизден артыкчылыктарын көргөзөм. Сторизибиз жүктөлгөндө астында продвигать деген баскыч чыгып калат. Бизнес профилге өткөнүңүздө сиз өзүңүздүн чыгарган сториздериңизди таргетке чыгарсаңыз болот ушул жерден эле. Ошондой эле бул жерде канча статистикасын көрсөңүз болот. Сториздер 24 саат сакталат. 24 сааттын ичинде канча адам көрдү, кайсыл жерден көрдү, сиздин лентаңызданбы же сториздерденби, интересныйданбы, поисктен көрдү, ошолор тууралуу толук түрдө маалымат алсаңыз болот. Ошондой эле жүктөп алган видеоңузду өзүңүздүн телефонуңузга жүктөп алсаңыз болот могул баскыч менен.
же болбосо башка соцсеттерде бөлүшсөңүз болот. Эгерде сиздин инстаграмыңыз Facebook баракчаңыз менен уланган болсо, анда сиз инстаграмда бөлүшкөн сторизлериңиз автоматтык түрдө сиздин Facebook'уңуздан дагы чыгып калат. Ошондой эле бул жерде лайк деген баскычты басканыңызда бизде промо акция деген бөлүм чыгат. Бул жерде өзүңүздүн чыгарган рекламаларыңызды көрсөңүз болот. Бул жерде сиз эгерде кимдир бирөө өзүнүн сторизинде сизди отметка кылган болсо, как партнер катары отметка кылган болсо, сизде ушул жерден чыгып калат. Сени бизнес дос катары отметка кылды, одобрять кыласыңбы деп сизден чыгып калат. Ошондой эле бизнес профилге өткөнүңүздө сизде сторизде свайпай деген баскычты орнотсоңуз болот, ссылканы орнотсоңуз болот.